Кыргызстандын тарыхын изилдөө боюнча көөнө тарых сырлары мамлекеттик программасы өз ишин баштады. Белгилей кетсек, өлкө башчы тарыхый маданий мурас объектилерин сактоону, изилдөөнү жана популярдаштырууну камсыз кылуу боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндөгү жарлыгына кол койгон. Аталган жарлыктын негизинде министрлер кабинетинин токтому менен 2023-2027 жылдары көөнө тарых сырлары, тарыхый маданий мурас объектилерин сактоо, изилдөө жана археологиялык казууларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик программа иштелип чыккан. Ага ылайык республиканын археолог этнографтарын илимий экспедиция жүргүзүүгө өлкө аймактарына узатуу аземи Кыргыз улуттук тарых музейинде болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Кошумчалай кетсек, бул программаны ишке ашырууга президенттин тапшырмасы менен өлкөдө биринчи жолу археологиялык жана этнологиялык изилдөө иштерине ири каражат бөлүнгөн. Министрлер кабинети программаны аткаруу үчүн 584 миллион сом бөлүүнү карады. Чындыгында бул чоң сумма. Жана аны биздин окумуштуулар жакшы өздөштүрөт, жакшы натыйжалар болушу зарыл деген талап бар. Археологиялык жана этнологиялык изилдөөлөргө каражат салуу менен биз археологиялык ачылыштарды табууга гана эмес, кылымдар бою созулган улутубуздун, элибиздин баянын илимий негизде калыбына келтирүүгө умтулабыз.